Мына bir подписчик Могол көчөнүндө тартып койсоңор деп суранды эле. Азыр bir ролигимде көрдүңөр, Могол кысым көчөсүнү тартып айтып келдим. Азыр Могол көчөсү менен дали айдайлы. Мына көчө башталганда эле акыбалын көрүп атасыңар. Бул жерде азыр Украинадагы бомбаланып аткан жолдорго окшоп калыптыр. Мына бул дагы СССР малдан бери ремонт көрбөгөн жол окшойт. Бул илгерки сүт комбинаты, шаардык сүт комбинаты. Азыр бүгүнкү күндө бул жакта мектеп, жеке мектеп, менчик мектеп салынган. Как школа называлась? Билимхана мектеби. Но мурдагы сүт комбинаты эле. Бул жерден сүт, творог, сметана, мороженое чыгат эле. Жолдо калып карагыла. Парковкасына кичине щебенка төгүп коюптур. Бул Жалал Абад шаарындагы Могол көчөсү. Мына түнү бассаң свет жок. Биринчиден асфальты жаман, свет жок. Түнү бассаң чалынып, сутуңду сындырып алышың да мүмкүн да. Сутуңду сындырып алсаң, жана эмес пешенеңи жарып алсаң жаман. Мына көрүп жатасыңар акыбалын көчөнү. Ушул көчөнү дагы бир ашы барса 300 метр, 400 метр көчө. Ушул көчөнү bir ретке келтирип койсоңор. Мына бул Нефтяник көчөсү. Бул Нефтяник көчөсүндөгү акыбалы Моголдон калышпайт экен. Кээ бир участкалары мышык ыйлайт көрсө. Көргөнүңөргө рахмат. Лайк басып, коммент жазып, бөлүшүп койсоңор, ошондо биз канал көп адамга көрүнөт, тарайт, чоңойот. Ошо менен бирге Жалал Абадтын кээ бир жерлерини оңдотконго себепкер болуп калабыз бирге. Рахмат чоң баарыңарга.